Маевкада күн абдан ысык. Мына ошентип 2 чака кулпунай терип келдик. Ал эми убакыт түшкө жакындап калганына байланыштуу Марта эже ошентип 50-60 кишиге тамак жасайт экенсиз. Ооба, жасайм. Бүгүн эмне тамак жасап атасыз? Горохту суюгуну жасайтам. Жакшы да баарына болуп атат. 50-60 кишиге жасайм. Бунда баары жокту коштум, мына кылып. Суюк тамак кылып жасайтам. Бишкек шаарынын четиндеги талааларда кулпунайлар жетилип, биринчи теримдери башталган чагы күнүнө орточо 1000 сомдон табып, каражат чогултуу максатында өлкөнүн булуң бурчунан жана Өзбекстандан жарандар атайын келишкен. Азырынча эми үйгө жыйнап атабыз. Үй алышка үйгө. Айчүрөк Таштанова үлгүлүү иштеп, бригадир болгонго жетишкенин айтат. Анын учурдагы эң негизги максаты үй бүлөсү үчүн там сатып алуу. Мен эмле иштеп баштадым. Бул жерге келип, эмле чогултуп эметип атабыз. Участка алыш керек, үй салыш керек дегендей. Ошо элдердин эмесинин артынан жүрүп, эме таза чабып атабы, тазалыгын карап, ошентип эле жүрүп. Эмеси мурттарына ошо көчөттөрүн чабып салбаш керек, абайлап эметиш керек, ошонусуна карайм. Таза чабыш керек да. Өзбекстандан келип эмгектенип жаткан ишчилердин бири Рустам Байназаров. Ал Кыргызстанда нымдуулук жетиштүү болгондуктан мөмө жемиштер оорубай өсөрүн байкаган. Учурдагы кыялы ысык көлдү бир көрүү экенин айтат. Ният кылдым ана ысык көлгө бир өзүм барайын депчи, бир. Кандай эми Өзбекстан кроз зона да, менге жакат. Как будто Швейцарияга баргандай болом да, ысык көлгө барсам. Ана телевидениеде көрдүм. Endi Arslanbobga barayın, O'shga barayın. Niyatlarim bor. O'zbekistonda ko'p zanimatsiya qilgani uchun ana ximikat bilan ko'p shug'ullanishadi. Men shun bilan ayirmasini bildim-da bu yerda. Bu yerda naturalniy bo'ladi almalar. 11 гектар жерге мөмө жемиш өстүрүп, 100гө жакын адамды жумуш менен камсыздаган дыйкан Абдрашид Тажиматов кулпунайдын кызыл шап кечен деген түрүнө токтолгон. Анткени ал суу көп камтып, ден соолугу үчүн пайдалуу. Калориясы аз жана каныккан майлардан сырткары антиоксиданттар жана С витамини көп. Ошондой эле тамак-аш клеткаларынын жакшы булагы. Кыргызстаныбыз өнүкүп өссүн, ошо чоңдорго ham баардыгыбызга инсап берсин, эл жүзүбүзгө тынчтык болсун биринчи. Тынчтык болсо калганы боло берет. Дыйканыбызга, ошо дыйканчыларга барака пайыз берсин. Дыйкан Абдрашид Тажиматовдун айтымында, коңшу өлкө Казакстан жана Россиядан ишкерлер келип, дөңүнөн көп алып кетүүдө. Учурда кулпунайдын экинчи гана терими болгондуктан чакасы 500 сомдон бааланууда. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Перим жаңылыктары.